Кичинекей наристени Кыргызстанга Россиядан алып кетиш үчүн кандай документтер керек? Саламатсыздар урматтуу мекендештер, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Биздин кеңсеге көптөгөн мекендештер кайрылып атат. Кичинекей балага күбөлүктөн тышкары кандай документ даярдаш керек? Жалпак сөз менен айтканда вкладыш деп коет, элдин арасында официалдуу тил менен айтканда СВР, свидетельство о возвращении на родину. Муну силер элчиликтен аласыңар. Алыш үчүн кандай документтер керек? Биринчиден ата-эненин паспорттары керек, эки ата-энесинин паспорттун копиялары керек, бирөө оригинал болуш керек. Экинчиден кичинекей баланын күбөлүгү керек, оригиналы керек. Үчүнчүдөн эки сүрөт керек, 3/4 эки жалтырак эмес болуш керек. Төртүнчүдөн госпоштуна төлөйсүңөр, госпоштуна 450 рубль, аны ошол элчиликтен төлөйсүңөр. Андан тышкары кичинекей наристени сөзсүз алып келүү кажети жок, жөн эле копиясы менен бассаңыздар болот. 15 мүнөттүн ичинде силерге консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери жасап берет. Ошо менен наристени Кыргызстанга учуруп ийсеңиздер болот. Сак саламатта болуңуздар, катталыңыздар, бөлүшүңүздөр, керек маалыматтар миграция жөнүндө айтып турабыз силерге. Көрүшкөнчө.